Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн математика сабагын өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы мисал маселештүү. 9-19 маселеге көңүл бөлсөңөр, апам 12 сомдун 50 тыйындан 10 түбөй байбак сатып алгандан кийин ага дүкөнчү 5 сом кайрып бериптир. Апам дүкөнчүгө канча акча берген? 12 сом 50 тыйынды 10го көбөйтүп, анан 5ти кошобуз. 12 сом 50 тыйынды 10го көбөйтсөк 125, 125ге 5ти кошсок 130. Жобу дүкөнчүгө 130 сом берген. Номер 920 мисалдарда көбөйтүүгө жана бөлүүгө карата мисалдар берилген. Экинчи мисалды карасаңар, 22 ондук көбөйтүүч барар 660. Биз көбөйткөндө чембир разряды менен билебиз, ондук болсо 1-0, жүздүк болсо 2-0, миңдик болсо 3-0 жаныбылап жазабыз. 22-нү 3кө көбөйтсөк 66, 0-дү алсак 660 болот. Биринчи катарда акыркы эсепти карасаңар, 15 жүздүк көбөйтүү 5, 15ти 5ке көбөйтсөк 75, жүздүк болгон үчүн 2-0 уладык, жобу 7500 болду. Номер 921 мисалдарда чембирликтерди ирилетүүгө жана майдалоого карата берилген. 6000 км 660 метрди метрге майдалайт экенбиз. 6 км 660 метрде 6660 метр бар. 6000 граммды килограммга ирилетебиз. 6000 грамм барабар 6 килограмм болот. Анткени 1 килограммда 1000 грамм бар. 7 килограмм 200 граммды граммга майдалайбыз. 1 килограммда 1000 грамм болсо, 7 килограммда 7200 грамм кошсок 7200 грамм. 8200 метрди километрге жана метрге айландырабыз. Жобу 8200 метрде 8 километр 200 метр бар. 922 мисалды 10 ондугу 100, 128 ондугу 1280, 663 ондук 500 канча болот? 500 болот. 7000де канча миңдик бар? 7000 бар. 7000де канча ондук бар? 700 ондук бар. Ал 235ти 100дүгүн ондугун бирдигин табабыз. 235де 200дү 3 ондук 5 бирдик бар. 7000де канча 100дүк бар? 70 100дүк бар. Туура. 7000де 7000 бирдик бар. Блокнот 5 сом 56 тыйын. Сызгыч 2 сом 90 тыйын. 5 блокнотко жана 8 сызгычка канча акча төлөнөт? Беш сом 56 тыйынды 5ке көбөйтөбүз. Анткени 5 сом 56 тыйын блокноттун акчасы 5 блокнот болгон үчүн 5ке көбөйтсөк 57 сом 80 тыйын. Сызгычтын акчасы 2 сом 90 тыйын, 8 сызгыч болгон үчүн 8ге көбөйтөбүз, 16 сом 72 тыйын. Эми блокнот менен сызгычтын акчасын кошобуз, суммасын табабыз. 27 сом 80 тыйынга 16 сом 72 тыйынды кошсок, жобу 44 сом 52 тыйын төлөнөт экен. Үй тапшырма 924-925 мисал маселелерди иштеп, тептериңерге жазып мага жибересиңер.